Саламатсыздар, урмандуу замандаштар. Биз бүгүн Санжыра программасын көлдөгү Саруу айылында улантып жатабыз. Биздин негизги максатыбыз бул өзүңүздөр билесиздер, Саруу уруусун биз мурун бир учкай айтып өттүк эле. Бул жалаң эле Талас өрөөнүндөгү Саруу элинин санжырасы болгон. Бирок бул көл ичинде да Саруу деген чоң айыл, мунун өзүнүн тарыхы, өзүнүн таржымалы бар. Ошон үчүн бүгүн биз ушу Саруу айылында өзүнүн Саруунун ушул жака көчүп келген урпактарына сөз берип жатабыз. Жанымда отурган Саруунун урпактары менен тааныштырып кетейин. Оң жагымда отурган Сатинов Бекболот, Санжыра изилдөөчү. Сол жагымда болсо Жаркынбаев Жеңиш агай, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сийилген ишмер. Мына ушул адамдар Саруу уруусу жөнүндө, Саруу элинин таралышы, Саруу элинин көлгө келип байыр алыш жөнүндө сөз кылмакчы. Эмесе мен сөздү Жеңиш агай улуу катары бул кишиге берсем. Бекболот аксакал, сиз айтсаңыз, мына Саруу деп атабыз. Саруунун таралышы кайдан? Ошону баштап койсоңуз. Мен айтып коеюн. Мына Саруу деп атпайбызбы? Саруудан баягы оң сол деп коебуз. Ошо солдон Көбөш. Көбөш дейт. Көбөштөн Жайыл, андан Каратал, Каранай дейт. Каранайдан Саруу, Саруудан Жамаке, андан Көнөк дейт. Көнөктүн ошо 5-чи баласы Күркүрө жолсо Кошкулак деп коет. Ушу сиз Кошкулактан баштасаңыз, анткени Кошкулактын урпактарысыз да сиз. Ооба. Саруунун жалгыз баласы Жамакеден Көнөк баатыр болгон. Көнөк баатыр дагы өзү жалгыз болуп, Көнөк баатырдан анан балдар тараган. Андан Туай, Эшим, Төңтөрт, Тогунай, анан Кошкулак, Кыркул, анан Кошкулактар эми негизи азыр буларды Төңтөрт менен Кошкулактын балдарын Күркүрө деп коет. Күркүрө суусунун боюнда жайлап, Күркүрө суусунун боюнда жашаган элдер. Болгондуктан Күркүрө деп аталып калган экен. Өзү Күркүрө деп айтабыз азыр. Ооба, Саруу айылынын үстүнкү бетин, жолдун үстүн. Таластыктарча Күркүрө деп атап, Күркүрө астын Туай. Таластарда асты Туай, үстү Күркүрө болуп айтылат. Эми Кошкулактын энеси өзү Калмактын кызы болгон. Калмактын кызы бул кимдин 3-чү аялынан төрөлгөн бала да. Андан Мөндөктөр ошондон кетет да. Мөндөк мага 7-чи ата болуп кошулат. Мөндөк. Мөндөктүн атасы Добуш, 8-чи ата бул киши Таласта каза болгон киши. Бияка Мөндөк келген да, жалгыз. Анын бир эле карындашы болгон. Карындашын кеткенде ала кеткен Таластан. Ала кетип жолдон Сарбагышка келип, Кеминге карындашын таштаган дешет. Азыр ушу Кеминде тукуму бар деп угабыз. Кечирип коесуз, Мөндөк эмне үчүн келди бияка? Эмне себеп болду? Мөндөк келгенде бул Атаке баатыр, Бердике баатырлар Калмактардан көлдү бошотконго аракет кылышып, көлгө кетишмек болот. Себеби Атаке баатыр элдин айтымында Таласты сураган экен. Таласты сураганда, Бердике, мен атам тегим турган жерди сизге кантип берем? Сиздин өзүңүздүн жериңизди бошотолу. Чүйдү, анан көлдү Калмактардан бошотсок, сиз өз жериңизге туруп каласыз деп, алар бияка кол жыйнап аттанып кетишет. Ошондо эми душман көп да. Бияктан, тияктан душман келбесин деп Мөндөктү ошол жерге ташташкан экен. Таласка, Бердикенин ордуна. Таласка, Бердикенин ордуна таштап, эми сен биякты карап турун деп. Ошентип карап жүргөндө бир балдар тентектик кылып, уур кески болуп баш ийбей койгондо Мөндөк элге кеңешип туруп үчөөнү тең ошол жерден өлтүрүп коюптур. Балдарды. Андан кийин сен мен хан болсом, хан деген аты бар экен, Түйтө деген Бердикенин чоң атасы менен бир тууган адамдын хан деген аты бар экен Таласта. Мен хан болсом, Бердике хан болмуш болуп, андан саа бермиш болуп, силерге башкарганда кандай акыңар бар? Деп
bir tüyte aksakal çırgılıp o yerden anan at menen kaçırganda at ürküp ketip anан аттын астында kalıp kalıptır. Çavuşbayt аттын астында kalgan. O yerden kaza olup kalat. 99 çal attan çıkılsa kaza olmuyor. Anan kaza olganda tınçalı kalışat dağı mendök berdiki barıldık da bir yakta gölde 3 yıl turup kalgan. Berdiki. Al bargıça biz gütüp duralı. Berdike gelip kessin. İmle deydiken. Dep mendök gütüp kalat, acır turup kalat. Anan berdike bargandan keyin anan soru salgan eken. Mana bu kişi öldü demi. Emne kılasın? Dep kişiden ayttırat. Ayttırgan demi biz bir tuğan elbiz. Kanga kan deveyin. Kun tölesin degen eken. Kanda men kun töley albayım. Men ayılımdı kunga dep malın varın doğru kılıp bir geçen men özümdü karmaval, özümdü öldürösümbü men gettim. Dev anan o yerden yalnız karındaşını alıp Talas'tan çıkıp geledi. Talas'tan çıkıp ketkende keyin gelat yoldan bu geminge gelip karındaşın geminge taşlagan eken. O yerden beri götme aldığını gözde yalnız atsan geldi hatta. Anan yolda soğudagerler çay içip oturgan yerinden gezip kalışat. Bir tiri karak yaş bala kızmat kılıp jüröt oşo saudagerlerge. Özü Kırgız. Anan ay balam berkaç inisi olup kaldı. Nutigi kişiler үйленелик yaş ele jigit. Ошондо 1750 yıllar boş gerek. Alan çıkırıp sorasa Kırgızsın mı? Kırgız mı? Lan ne kılıyorsun жерде? Moğollarga at bagıp uşulardын kızmatын kılıp keletam. Deyt anda sen mağa bala bolboysun mu? Egerde makul desem ben alıp keteyim. Deyt. Anan makul hava. Dev anan siz attana veriniz. Men artыңızdan barayın deyt. Oşonda mendök attanıp ketkenden keyin bir attı minip bir attı jetelep ardından jete kelген eken. Satıp aldı. Atı satıp aldı eken balanın atı. Jete dökü anan işlerden koşuluşup bu yerge gölge bayralbay anda göl жаңылы boşaganda tüzölö ötüp darkı çıkış Türkistan'a Kaşgar'da gözde ötüp geçken. Oşo yakta жүрgöndө hem köp jumuşlar açkanda özü batır, gayratlı jigit. Anan kalmaktın kanlarına jağıp kalgandan hem sağa bir jakşı iş kılgan görünöt. Emne kılıp bereyin saka dep mendöktön sorasa mağa ok atıttın da gereği yok. Mağa altının da gereği yok. Mağa başım kaçık kalkmın. Ben yalgızmın mağa inimden başka. Şu mağa kişiler de orada yatkan kişilerden 5'ti tanıp çıkarıp aladı. Çıkarıp alıp oşonu yine kılıp hem oşonu aytpay ketti bizden aksakallar. Uşunun içindeler, sağın içinde. Bırak aytpay ketişti. Keyin söz bolup kalat. Keyin ortadan tımak ketet. Sen busun, sen tigisin degen sözler çıkıp keteti. Onu aytpay ketişti. Aksakalып koya turunuz dagı. Bul жерден dagı толуктап koya alalım dostlar. Bu negezi Бердике анын 5 беренди коет, 5 баласы болгон. Бердике Баатырдын эмгеги абдан зор деп мен көңүлгө кайталап айтып жүрбөйм го ар бир передачада. Ушу Бердике Баатыр 3 жылдап жүрүп көлдү бошоткон Баатыр. Ошо бошоткондон кийин дагы көпчүлүк кыргыз элинин соосу боюнча ушу калмак ошо көлдү абдан коркунуч туудуруп турат деп 3 жыл калып калган. 3 жыл калып ушул жерде кармап турган адам. Бул кыргыз бул көлдүк жашаган тургундарга бул абдан чоң эмгек жасаган киши да. Чычканда ошол жерге отурган жерине мындай тегерек эме чыкты. Караган жанкы эмелер. Ошол тептегерек болуп турат конушунда. Азыркы Бердикенин тукумдары келип эме коюп кетти. Куштун эстелин койду. Бердике кыраган куш деп эсептелип ошондо коюлуп азыр эстелиги турат. Жолдо кокустан өтүп калсаңар, жолдо да турат көл жак бетинде. Siz ошол ошо Мөндөктүн 3 баласы бар деп атпайм. Ошону айтсаңыз, ким 3 баласы? Мөндөктөн жол болду, кул болду, Рыспай деген 3 баласы болгон. Мына ушулар азыр негизги тукум ушу жерде да, Жол болдун бүт эле Мөндөк тукум ушу жерде.
сатып алдының тұқымы düşерді. Сатып алды, кейін Қашқа аталды да. Қашқа аталып, анын себебі мен бата берейін деп қалмақтың қаны бата берерді тике қарап аған екен. Тике қарағанда бата шапақтар көтіп кеткен екен. Ал бұл сатып алды емес, бұл қашқа тұр ғой. Бұл батыр. Бұл қашқа деген сөз, қашкөй деген сөз де, бұл батыр деген сөз. Анан қашқа, ошондон қашқа аталып қалған. Қашқан тұқымы düşерді. Ушул үстін күркүрөйдө да. Эми Жеңишева, сиз айтсаңыз, Кошкулактын улураак агасы Эрешимде. Ошо Эрешимден Колпоч. Сиз өзү Колпочтун урпактарысыз да. Сиз жана Райымкул деп атпайсыз. Ушу Райымкул жөнүндө жакшы биз угуп жүрөбүз. Өзүңүз урпактары толук айтсаңыз, бул Райымкул кандай келип калды? Кайсы тараптан келди? Кандай болду? Эми ошол мезгилдерде талас өрөөнүн чечек оорусу чыгып, элди каптап, көп кишилер баягы оорудан забыркап кайтыш болуп баштаганда Райымбек деген Райымкулдун атасы үй бүлөсүн алып алып туруп, казак өрөөнүндө ошол балдарыма оору жугузуп албай, аман-эсен алып калайын деп ошол жака жол тартат. Жол тартып кетип баратканда казак өрөөнүндөгү Иле суусунун боюнда bir tanış Kazak bay turgan adam var iken, anan oşol Rayımkul degen balası oradan zawırkap kişine kıynalıp başlaganda ötünüç kılgan eken. Emi ben kalgan üy bülömdü amelesen saktap kalayın. Muna eleki balam oradan kişine kıynalıp baratat. Oşunu dalalat жазап, ayıktırıp bala kılıp al. Egerde oradan ayıkpay kalsa, oşol Kur'an okup, жашырып койдуп, таштап коюп, андан ары калган үй бүлөсүнүн мүчөлөрүн алып алып кетет экен. Анан ал киши ошол аракет жасап, баланы айыктырып, чоңойтуп, тарбиялап, өстүрүп, анан ошол тың, чыйрак, өзү күчкө толгон мезгилде балбан бала болуп чыгат экен казак өрөөнүндө. Анан ошентип жылдан жыл өткөндөн кийин анан бул Карыкыра өрөөнүндө кыргыздар менен казактардын ортосунда чоң той болуп, анан ошол жака тойго казак туугандарды да чакырып, кыргыздар дагы чогулушуп, анан баягы улуттук оюндарды эметип, анан чоң даганга, балбанга кыргыз тараптан эзели ушул дарысы жерге тийбеген атактуу кыргыз балбаны көл өрөөнүнөн чыгат экен. Анан ал казак тараптан диги жаш жигит чыгат экен. Экөө бир топко чейин алыша албай, ары сүрүшүп, бери сүрүшүп, анан эми берки казак тараптан чыккан жаш балага караганда кыргыз тараптан чыккан балбан бир топ жашы улуураак, бирок дасыккан, тажрыйбалуу, атагы чыккан чоң балбан экен. Анан баягы мурунку духу менен эле ана жыгам, мына жыгам деп диги ары сүрүп, бери сүрүп баланы жыга албайт. Анан бир топ убакыт өткөндөн кийин бала ыгына келтирип туруп, анан Манас атамдын арбагы колдо деп, анан кыргыз тараптан чыккан чоң балбанды көтөрүп чаап, анан жөн кетпей башын аттап кеткен экен. Анан баягы той бүткөндөн кийин баягы эмне болду деп бул чоң балбандан сурашса, айтат экен, бул бала аябай карулуу, шамдагай, анан ушундай күчкө толуп турган бала экен. Ошол ыгына келтирип туруп, анан мени жыгаарда, чабаарда Манас атамдын арбагы колдо деп чапты. Бул казак элинен болбош керек, ушу кыргыз болуш керек деп, анан изилдеп, анан отуруп, анан ошол Райымкулду кайра изилдеп таап, анан ошол көлгө ошо алып келип, анан ушул жактан көл өрөөнүнө алып келип, ушул менен Пирназар урууларына болуп, ошолордун тарбияланып, ошолордун колунда болуп, анан ошондон 4 уулду болуп Райымкул. Ошол 4 уулдан анан биз бу Сары уурусуна келип, ошол буякта көлдө ошол Райымкулдун урпактары болуп, азыр штабта Сары уруулардын ичинде Райымкул болуп 74 түтүн болуп, ушул жакта тукумдар жашап атабыз. Сиз бу жана баласы төрөлүп атпайбы? Арзы Боронбай Абдрахман. Ошолдон бүгүн тиги Пирназардын эли менен чогуу турганда. Эми ошол жактан балалуу болгон. Ошол жактан балалуу болуп, анан буякка баягы тиги бу Бекболот ага айтып кетти го. Ошол 1756 жылдарда
бул көл өрөөнүн бүт эле калмактар мекендеп жашап турган мезгил экен. Анан Бердике Батыр ошол жактан талас жактан кол курап, бул ажайып табигый кооздугу мыкты аябай жакшы жер экен, буякта кыргыздар гана жашаш керек деп кол курап алып келип анан ошол 2 жылдын тегерегинде калмактарды көлдүн батышынан баштап чыгышына чейин күнгөй тескейин бүт баарын сүрүп отуруп калмактарды бошоткондон кийин 3 жыл мекенде ушул жерде турган экен. Анан ушул 3 жыл мекенде ушул жерде тургандын ошол белгиси катары бир табигый өзгөчөлүк белги калтырып кетсе керек. Чычкан азыркы Жеңиш айылынын астында бир үй ордунан чоң жерде башка жакта айланасында бир дагы андай өскөн арча жок. Ошол жерге чоң түп арча пайда болуп калган. Ошол Бердике Батыр мекендеп турган жерде. Андан кийин анан Анжиянда ошол башка ошо өзбектерди бошотуп, аякка да кыргыздарды отурукташтырып коюшубуз керек деп Анжиян өрөөнгө тарап кеткенде, ошол 3 жылдык мезгилде ошол шылуун жигиттердин ичинен тиякта буякта бастырып жүрүп үйлөнүп калган жигиттер көп экен. Анан Анжиянга негизги колу кеткенде, анан бул жерде көл өрөөнүндө ошол Бердике Батырдын алып келген жигиттеринин ичинде ошол сары уруулардын көпчүлүгү үйлөнүп калышат. Күнгөй Тескейге, ошо Кемин өрөөнүнө, Кочкор өрөөнүнө чейин ошентип кетишет. Анан кийин топтошуп, бул Чыныбай менен биз айтып аткан Жол болду, Кул болду, Ырыспай. Ошол Кул болдунун урпактары болгон Мамажан акебиз чыккан экен. Ал кезде жаш акылга толуп турган мезгил экен. Анан ушул биз мекендеп азыркы турган жерибизде ошол кыдык уруулары мекендеп калган экен. Бул Бердике бошотуп кеткенден кийин кыргыздар мекендеп калган мезгил. Анан Чыныбай ошол мезгилде баягы ирети келип, болуш болорго учур келип калган учурда, анан болуштук кол жетпей аткан учурда, анан ушул биздин Мамажан акебиз бул Чыныбай болуш менен атайке жээндик байланышы бар. Анан ошо кеңешип отуруп, анан ушул Күнгөй Тескейде ошо сары урусунан ушундай эл бар, мага мына топтогонан кичине кол берсең, ошону жыйнап келип ушул жерге отурукташтырып, анан ошо сизге добуш бердип болуш кылдырганга мен салымымды кошоюн деп макулдашып алып, анан Күнгөй Тескей, Кемин, Кочкор өрөөнүнөн жыйнап келген учурда, бул убакта ошол мезгилде бияктан кыдык урууларын бошотуп, аякты Тоң өрөөнүнө жиберип бошотуп турган экен. Анан ушул жерге жанкы астыңкы бетин тубай кылып, тубай урустан үстүнкү бетин күркүрө кылып, анан ушул жерден жол чыгат деп, анан ушул сарылыктарды отургузуп, анан ушул жерге отурган сарылыктардын убада боюнча добушун бердирип Чыныбайды болуш кылдырган экен. Эми бул жерде чындыгына келгенде, бул жууку өрөөнүн Боронбай хан жактырып ушу хандык бийлигин ушул жака жүргүзүп турган жер жууку өрөөнү. Андан кийин ошол бу Буйлаш Арыстанбек уулу дагы ушу Чычкан баш өрөөндөрүндө туруп, анан аягында ушундай жакшы ажайып жер экен деп, анан ушул өзү кересинде айтып кеткен экен. Бул жерге мына Боронбай хандын дагы, Арыстанбек биз дагы көзүбүз өтүп кетсе, ушул сөөгүбүздү ушул жака койгула деп, Ташкыя деген ошондо жер бар, анан ошондо керес кылып айтып кеткен экен. Ушул мен өлгөндө ат чаптырып ашыма, эстелик койбогула башыма, сөөгүмдү алып барып койгула жуукунун кыя ташына деп керес катары айткан экен. Эми Ташкыя деп айтылат, бирок баягы сөздүн уйкашына карата кыя ташына деп айтылып ошентип кеткен экен. Анан эми мындай ыйык касиеттүү олия кишилердин тегерегине коюлуш керек деп, анан тегерегине мүрзөлөр көбөйүп кеткен. Анан ал Боронбай бий менен ушул Арыстанбек Олия Арыстанбек Буйлаш уулунун кайсыл жерде жатканы эстелик коюлбагандан кийин, ашы берилбей калгандан кийин, билинбей калган. Анан кийин аксакалдар айтып калчу эле, ушу болжол ушул тушта болуш керек деп. Эми ошентип ошол Мамажан атабыздын алысты көрө билген олиялыгы менен,
элге жасаган ушундай келечекте урукпактар үчүн жасаган камкордугу менен Саруу эли азыр уштапта көлгө да алыс да эмес, жакын да эмес. Тоого алыс да эмес, жакын да эмес. Топурагы күнчыгыш, күнбатыш жактагы айылдарга караганда өзгөчө. Баягы айыл чарба өсүмдүктөрдү өсө турганга абдан ылайыктуу, жакшы өсүмдүктү өстүрө турган жакшы топурак. Суудан эч убакта кайсы мезгил болсо да кемчил эмес, жуукунун күркүрөп аккан чоң суусу бар. Ошондой сонун жерди ылайыктап туруп, ошол Мамажан ата урукпактар үчүн кам көрүп, Чыныбайдан өтүнүп, ушул жерди алган экен. Сыртка чейин жайлоосуна да 3 ашуунун оозу да. Сыртка чейин 3 ашуунун оозу Кытайга ашып кеткен. Жуукучак деген өрөөн бар. Аяк менен дагы ушу Жети Өз районунун чыгыш батыш жагындагы айылдын малдары ошол сырт өрөөнүндө көчөт. Жууку аш суусу да бар. Ошол жак менен да кетет. Кичи Кызыл суу деген аш суусу аяктан да кетет. Ушундай 3 ашуун ооз, андан тышкары кийин ушул Мамажан атабыз дагы ушул көрөгөчтүгү менен айткан экен, ушул келечекте акыры түбү ушул жак менен соода тармагы дагы чыгат, жол чыгат ушул жактан. Мен көзүм өткөндө сөөгүмдү ушу жол чыга турган жердин боюна койгула деп, ошол азыркы биз кийин күмбөзүн салдырып койгонбуз. Ошол күмбөз боло турган жерден жол чыгат деп ошентип айткан экен. Кийин буяка баржы менен жүктөрдү ташып, анан Кытайга унаа менен тиги Кашка суу деген да жайлообуз бар. Ошол жерге Кербен сарай деп база курдуруп, андан ары Кытайга барып, анан аяктан кездим алып келип ушинтип соода тармагы уюшулган экен. Ошондо бул буяка алып келгенде кыргызча кыскартып совсем торук деп айтчы. Аны Синьцзянский советский торговый путь деп ататылган. Синьцзянский торговый путьту биз кыргызча кыскача совсем торук деп которуп, ошо менен Кытай менен Сайыздын ортосунда ошентип соода тармагы күч алып кеткен жерде. Азыр ошол Мамажан атабыз отурукташкан айылда көл өрөөндөгү кыргыз айылдардын эң чоң айыл болуп эсептелинет. Жалаң Сары урусу 1800 түтүн, 8000дей киши жашайт. Азыркы учурда ошо ынтымактуу, күжүрмөн, кайраттуу, бир бет алган жагынан кайрат тартпаган ошондой өжөрлүк, баягы жоокердин тукумдары болгондон кийин жоокерлик мүнөз калыптанып калган биздин айылдын элдеринде. Ошентип көл өрөөнүндө ошол мына 1880-жылдарда келип отурукташып айыл болуп калыптырбыз. Анан 1990-жылы ошол жерге келип отурукташканыбыздын Мамажан атанын аркасы менен 100 жылдыгын 1990-жылы ошол күмбөзүн койдуруп, ошол тегеректегилерге баарын даңазалап отурукташканыбыздын 100 жылдыгын айтып, таластан ошол Абдыкадыр Кененсаров деген таластык белгилүү залкар адамыбыз аркылуу 74 ошо белгилүү санжырачы, сыргак, Сооронкулов баш болгон ушундай адамдар келип ошол биздин тойго катышып кетти. 100 боз үй тиктирдик 100 жылдыкка карата. 1990-жылы 15.000дей киши катышты. Ошол жерде аламан байге жорго салыш, кыз куумай, улак тартыш болуп 3 күн той өткөрдүк. Ошол Мамажан атанын арбагына таазим кылып күмбөзүн койдуруп Куран окуттук. Ошентип ошо Саруу элинин күчү менен, Саруу элинин демилгеси менен ал убакта мен бул айылда колхоздо башкарма болуп жетекчи кызматта иштеп турган учур болчу. Ошентип анан ошол таластык туугандар ошол тойдун өтүшү, уюштурулганына, тартибине, тазалыгына, ынтымагына аябай ыраазы болуп, таң калыштуу мүнөздө кетишкен дагы ошо таластын ошол облустук, райондук газетке сандан санга деп ошентип биздин көлдөгү сарулардын ошол Мамажан атанын даңкын чыгарып, элибиздин ынтымагы менен өткөрүлгөн тойду даңазалап чыгарып турушту. Жакшы, аксакал. Бу сизге кайрылайын. Мына береки бу жеңиш агам айтпадыбы? Үстү жагы күркүрө, асты жагы
тубай тукуму деп. Бул жерде тубай тукуму да бар. Жанагы Жеңиш агам айтпадыбы? Бердике Баатыр бул жерде 3 жылдап бошотуп жүргөндө көпчүлүгү баягы жаштар, сарылыктар бияктан үйлөнүп калышкан көпчүлүгү. Бирок баягы жана сиз айтпадыңызбы, Анжанга кеткенде көпчүлүк калып калган. Ошо жана биз Бердикенин 5 бирени деп атпайбызбы? Жанагы Жарыке, Жабагы, Жаныбек, Сатыбек, Тойчубек деп. Ошо Тойчубектин Капал, анан Жээнбек деген балдар да ошакта калып калыптыр. Менин таяталар. Сиздин таятарыңыз жана Капал, Жээнбек тукуму деп. Өзүнүн эле балдар да калып калган экен бияка. Мына көрдүңүздөрбү? Бул сары урусу баягы ар жактан бир жактан келген эмес, өзүнүн эмгеги менен, өзүнүн баягы жасаган иштери менен бул жерде орун алып калган экен. Мына сиз айтып атасыз, жол болду деп атасыз. Мына ошол кезекте эле 90-жылдары бул 80, 90, 100 түтүндөй болсо керек эле бардыкы. Мен билишимче. Жол болду, азыр 301 түтүн. 90-жылдарда санап атам да. Ошо сиз жол болдудан чыгып атасыз да. Жол болдудан турбайбы? Мына кул болду, урматтуу замандаштар. Жана биз мөндөк деп айтып кетпедикпи? Мөндөктүн бир келишин, жана сизден сурасам таза айтып коюңуз. Жана Түйтөдө өлүп, анан бир байбичеси атка тебеленип калган дейт. Анан баягы хандыкты алгандан кийин Түйтө айтып атпайбы? Хандык сага ким берди эле деп. Биз хан болобуз, сага ким берди хандык дегенде, анан жана өлүп калгандан кийин элди токтотуп өч алабыз деп турганда айтты, Бердике келсин, Бердике өзү чечсин. Анан Бердике келгенде айтпадыбы? Эми баарыбыз да тууганбыз. Эл моинтип канга кан деп атат. Мен аган жол бербейм. Сиз кетип калыңыз дейт. Бирок эл ушундай баягы шарт койгондо, анда өч алабыз деп болбой туруп алганда мөндөктүн айтканы бар экен. Мен баягы карып калгандан кийин бир кызым болсо жанымда, мен 2 атка баягы кызымды өзүм минип чыгайын, артыман 3 эле жигит куусун. Кууп жетип өлтүрсө өлтүрүп алсын дейт. Өчүн алсын дейт. Ошондо мөндөк деген бул баатыр киши да. Мөндөк ошондо жаа менен аттардын баягы туяктарын атып кулатып түшүрүп, аны кайрылып келип айткан жигиттер. Мен айтпай калбадымбы? Жаңкыл кубалап келатканда атайын эле мөндөктүн атасы Добуш деген мерген киши болгон. Анан Добуш дейт, Добушпу? Добуш деген киши. Анан атпасын деп эме койгон. Анан болбой эле баа жетпей баратканда арттагы жигиттер аткан. Аткандан кайрыла калып, анан астындагы аттын 2 туя баягы жилигин сыятып, талкалап, анан жеткизбей кетип калган. Мына урматтуу замандаштар, негизи айтып атпайсызбы? Мөндөктүн 3 тукумунан көп киши тарайт. Мына сиз айтып атпайсызбы? Тубай деп атат. Тубай деп атпайсызбы? Тубайдын Тубайдын тукумунан ошо жана Ажыбектин Жапалак, Жарыке деген балдары бар. Ошонун Дүйшө Кармыш деген балдары бияктан өстү. Ошону айтсаңыз. Дүйшөнүн тукумдары Данке деп коет азыр. Ооба. Ошол Кылжыр сакал Данке деп атпайбы? Кылжыр сакал Данке, азыр мыймык мышык дейт. Ооба. Ошол тукумдары Саарунун астыңкы бетинде Тубай да, өздөр Тубай, анан астыңкы бетинде тиги жугу жак четинде турушат. Аларда азыр бир 100дөн ашык түтүн бар. Дүйшөнүн тукумдары. Бул Дүйшө жөнүндө бир аз айтып кетсеңиз. Бир учкай уламыш бар экен. Эмне уламыш ал Дүйшө жөнүндө? Бул Дүйшө тиги таластан келе жатканда мен кушка токтоп калып жанагы эмелерди алып атпайбы? Айтсаңыз мергенчи турбайбы? Жети жанагы калтарымбы эмесин алып, терисин алып келатса 7 киши жолуккан экен. Анан 7 киши анан Шыралга деп эмне десе, жетөөнө 7 баягы терини карматып берип кете берген экен. Кете берсе, барып анан бар жагы уктап калса, түшүндө бир киши айтат. Сен бояка суусайт да өзү, аты да суусайт. Тез жерде бир тоонун этегинде кылжырап суу агат, шылдырап. Сен ошол өзүң да ичкин, атыңа ичир, анан бир чөчөк куюп алгын деп айткан экен. Ойгонуп турса, баягы 7 баягы калтар деп коебузбу? Эмеси териси өзүндө эле калыптыр. Значит, бул жана 7 кыдыр жолуккан деп айтып атат да. Ошо Дүйшөдөн алып келип жана ичкенден ошонун Дүйшөнүн тукуму, жана Данке, Кылжыр сакал деп жанагы көбөгөнү ошондон турбайбы? Дүйшө тукуму, жанагы Дүйшө тукуму деп атат.